Өзүңүздөр баамдагандай көбүнесе жыгачтан салынган үйлөрдөн турган бул айыл Россия Федерациясындагы кароосуз калган көптөгөн аймактардын бири. Айыл бурят тилинде Дархат деп аталып, Иркутск облусуна карайт. Дархат деген окумуштуулардын айтуусунда Дархан деген монгол сөзүнөн алынып, которгондо уста дегенди түшүндүрөт экен. Чынында эле мындагы тургундар бир мезгилдерде бул жердеги ар бир үйдө уста болорун, алардын устаканаларынан чыккан үн күнү бою жаңырып турчу деп эскеришет. И в каждом дворе была кузница. Ар бир короодо уста болчу. Алар атка така жасачу. Андан башка чарбага адамдарга керектүү болгон буюмдарды да жасаган. Алардын жаңырган үнү айылдан тээ бир алыска чейин угулуп турар эле. Атыгүл минтип айтып калышчу. Таза эмес уруктар билчү. Жок, бул жака барбагыла. Бул айылда даркыттар жашайт. Мындагы ар бир устанын оту менен такасы бар деп даркыттыктар жөнүндө көп айтышчу. Азыр усталар деле калган жок. Мурда чоң аталарыбыз Геннадий Архипович Айдаев колхоздо атагы чыккан уста болгон. Ал эми 90-жылдары Иркуттагы авиазаводдо менин агамдын уулу Геннадий Бочкин иштеген. Ал да белгилүү усталардан эле. Азыр даркаттыктардын баары тарыхын билет. Көзү өткөн урпактарга арнап өздөрүнүн ырым-жырымдарын өткөрүшөт. Мына ушундай биздин муундан муунга айтып турчу таржымалыбыз бар. Аны баарыбыз билебиз. Дархат Экирит Булагат районунун борбору Устардын айылынан 12 чакырым аралыкта жайгашкан. Эң кызыгы мында жашаган буряттарды кыргыздар деп коюшат. Та Каригес Уйхатай, Дархан Удхатай Хут Байнат. Бул деген силер кыргызсыңар. Кыргыздын темир уста тукумуна киресиңер деп улуулары улам муунда муунга айтып, урпагыңарды унутпагыла деп эстерине салып өтүшөт экен. Ну, там детки наши рассказывали, вот с Енисея в 18 году приехали 2 брата. Биздин чоң аталарыбыз айтышчу, Енисейден 18-жылы 2 тууган келген экен. Биз туугандардын бири мында жайгашып калат да, бири мындан 30 чакырымдай нары жакта жайгашат. Неге деп коет. Ушундай кыштагыбыз бар. Мында 22 коро, а тигил жакта деле 22 коро калып калды. А жалпысынан санаганда 250дөй үй бүлө болуш керек. Биздин хатун урусунан биз жакында салтыбыз боюнча бир ырым-жырымдарды өткөргөн элек. Ошондо менин тизмемде 200 киши болду. А өткөн жылдарда алар 300 болчу. Алардын айрымдары Улан Удеде жашашат. Биздин балдар мында калышпайт. Баары шаарга же Улан Удеге кетип калышат. Мындагылар негизинен пенсионерлербиз. Ошентип Дархат айылын 2 тууган кыргыз түптөгөн деген улама бүгүнкү күнгө чейин айтылат. Бул жердеги жаштар шаарды көздөй агылып, ал жакта окуп, иштеп жашагандыктан тургундардын дээрлик көпчүлүгү жашы улгайгандар. Бирок кичинекей айылдан дархандыктар сыймыктанган бир нече илимпоздор, көрүнүктүү коомдук жана саясий ишмерлер чыккан. У 20 дворов там уже профессоров навалом. Кандидаты науки, молодые. Вот. Если знаете, назовите имена их, пожалуйста. Да, это он, наверное, знает. Ну, книги написаны. Книги даже. 7, короче. Один мэр города Улан-Удэ был. Айдаев такой, Геннадий Архипович. Алардын өмүр таржымалы, иштеген иштери, жетишкен ийгиликтери коомго, илимге кошкон зор салымдары тууралуу бир топ жыл балдарга билим берип эмгектенип, кийинки 32 жылдан бери Иркутск облусундагы мамлекеттик архивден Устардын райондук филиалында иштеген тажрыйбалуу педагог Бочкина Светлана Алексеевна өзүнүн бул уникалдуу документтер аттуу китебинде кеңири маалымат берген. В прошлом году была издана эта книга «Эти уникальные документы». Өткөн жылы ушул китебим чыкты. Бул архивдеги документтердин негизинде жазылган. Албетте, бул китепте мен өзүм төрөлүп чоңойгон, окуган, жыл сайын бара турчу кичи мекеним Дархат тууралуу, андан чыккан айылдаштарым тууралуу да камтыбай кое албадым. Мен ал жактагы айылдаштарыма жылда барып жолугушам, сүйлөшөм. Мен үчүн алар абдан кызыктуу. Балким кимдир бирөөгө ал жер кооз эместир, жагымдуу эместир, үйлөрү эски, жердештерим анча кийим албаган, балким дурус эмес жашашат. Бирок мен үчүн алар эң кымбат адамдар. Мен Чехияда, Болгарияда болдум, башка кооз жерлерде да болдум. Бирок мен үчүн кичи мекенимден өткөн сонун жер жок, болбойт дагы. Анткени алар менен өзүмдүн бурят тилимде сүйлөшөм. Мен алар менен кошо ырырдайм. Алар мага өз таржымалдарын айтышат. Ал эми мен өзүмдүкүндө айтып берем. Биз чогуу ырырдап көңүл ачабыз. Айылда үйлөнүп үлпө тойлор да болот. Бурят ырларын укканда могу жерде бир нерсе топтолуп толкунданып, анан өзүмчө бир себеби жок эле ыйлап алам. Алар эмне болду деп сурашат. Мен аларга абалымды эч түшүндүрө албайм.
Бул уникалдуу документтер Светлана Алексеевнанын алгачкы китеби. Аны чыгарууга кеткен каражатты бир тууган инеси, облустук архивдин ушул райондогу филиалынын директору Бочкин Аркадий Алексеевич төлөп бериптир. Дархаттагы кыргыз деп атаган калк тууралуу ал бала кезинде жашы айтканына караганда бир топ жогору болсо да канчага чыктыңыз десе жыл деле 70ке чыктым деп жооп берген чоң энеден угуптур. Вот эта бабушка собирала, мы возле нее ребятишки собирались, и она нам рассказывала всякие разные истории. И вот мы от нее услышали историю. Мына бул сүрөттөгү чоң эне балдарды чогултуп алып, ар түрдүү таржымалдарды айтып берчү. Даркат жөнүндө маалыматты да мен андан укканмын. Анын айтканы боюнча илгери эки бир тууган кыргыз болот. Алар мыкты мергенчи болушуптур. Бир жолу алар ууга чыгышып, жашаган жеринен өтө алыс кеткендиктен адашып калышат. Күнү түнү жол жүрүп, чарчап чалыгып, ачка болуп, кийимдери тытылып, араң дегенде Байкалга келишет да, андан алыс эмес Хранаттада туруп калышат. Бурият кызга үйлөнүп, үй бүлө курушат. Ошон үчүн да дархандыктар мергенчи гана болбостон темир ыйлеп, иштеткич уста да болушуптур. Мына канча жыл өттү. Кыргызча эч нерсе калган жок. Бирок эмдигиче кыргызсыгар дешет. Мында кыргыздар жашайт деп айтышат. Дархаттыктан алыс эмес Тургун Кушу деген ыйык жер бар. Бир тууган кыргыздардан тараган тукум ошол жерге чейин жайгашкан. Биз ал жерге бала кезибизде түрдүү жемиштерди тергени барчубуз. Азыр деле жемиш тергени барып турушат. Өздөрүн кыргыз санаган Дархат айылындагы буряттар менен маектешкенде, алардын көбү Светлана Алексеевна айткан уламышты билишет. Демек, бул алардын атадан балага өтүп айтылчу таржымалы. Мына ушундай жолугушуудан соң, а бизде кыргыз калкында, Сибир аймагында же Енисей жээгинде жашаган кыргыз урпактары тууралуу кандай маалыматтар бар экенин билүү максатында ийне менен кудук казып кыргыз тарыхын изилдеген окумуштуулардын бири Өскөн Осмоновго кайрылып, төмөндөгүдөй жоопту уктук. Кыргызстар Енисейде турганда ошо тегерегиндеги жанагы этностор менен аябай тыкыз байланышта болгон экен да. Көп нерселер, мына буумалар деген мисалы ошондо эле саны көп эл болгон экен. Ала жылкылар 30 миңден ашык жылкысы бар эл болгон экен. Булар менен байланыш. Анан буряттардын ата-бабалары курикандар деген болгон. Курикандар деген болгон. Ошо курикандар менен курикандар кыргыздарга караганда жапайыраак эл болгон. Кыргыздар кармап алса, кыргыздардын колунан тамак ичпей, коркушуп, ушундай эл жапайыраак жашаган эл болгон экен. Анан ошолор менен да этномаданий байланышта болгон курикандар менен. Буряттардын ата-бабалары ошолор. Анан ошол мезгилден бери байланыш болсо, кийинкиге чейин да байланыш боло берген да. Өзүнүн улуу чоң энелери, чоң аталары муунда мунга айтышат экен да. Биз кыргызбыз. Биз ушу эки бир туугандан тараганбыз, Енисейден келген деп айтышчу эле дейт. Анан сүрөттөрүн көрсөтүштү, баягы айтып беришти, ушунду айтат эле. Эмеден баштап эле булар 70-тер биздин мамлекет 7-кылымда күчтүү болду, 8-кылымда күчтүү болду, 9-кылымдын ортосунда уже империя түздү. Ошол мезгилде алар менен аябай эле байланыш болгон. 9-кылымда империя түзүп мына 80 жыл жашады. Улуу кыргыз дөөлөтү деген. Борбордук Азияны бүтүндөй бийледи да. Ошондо көмөлдөрдүн баары кыргызга баш ийип берген да. Ошол эле буряттардын деле толук койгон баш ийип берген. Тетиги саха эмелер, якуттар, алардын да баш ийип берген бүтери. Кыргыздарга баш ийип эле кыргыздар менен чогуу жашаган. Ал богореке кыргыздардын Борбордук Азияда бөлүнүп болуп жашы бул закономерный процесс. Ал случайный эмес, таптакыр эле. Бөлүнүп жашашы. Анан кээ бирлердин жанагы урууларын таптакыр жоготуп жиберишип, жоготуп жибергендер болуп, сиңишип кеткендер. Бирок кыргызбыз дегенде жанагыдай ошол мыйзам ченемдүү көрүнүш, ага таң калып деле кереги жок. Анан аларда бир тарыныш бар экен да, бизди калтырып кеткенсиңер дегендей. Объективдүү субъективдүү себептер болгон да. Жанагы Хантеиш деген романында байкуштеги Асанбек Станов. Ала тоодогу кыргыздар тияка көп эле барганын жөнүндө жазып атпайбы. Барып алып Ала тоого көчөлдү деп көчүрүп келгенге аракет кылып, миңдегендерди көч менен алып келип, отодон калмактар тосуп алып, анын кармашуулар болгон, ушулар болгон, манап бийели көчүрүп келип, анан калмактар тосуп, анан
жекеме жеке чыгалы сен жеңсең ушул келаткан көчүңдү Кыргызстан бүт алып кет. Эгер жеңилип калсаң тиги эме болосуң. Ушулардын баары бизге кул болот деген условияны койгонун көркөмдөп жазып атпайбы. Анан жеңип чыгыш деп көч менен бери алып келип атпайбы. Мындай случай көп болгон. А кээ бирлер айткан, биз кала беребиз. Бизге мына орустар келди, тияка барып силер менен ушу чабышып, бөлөгендер менен короо эметип, канды төгүп жүргөндөн керек, орустардын эле колтугунда жашай бергенин соң деп ал жерде далай чогуштар өткөн да. Ошондо калып калгандар көп эле болгон. Алардын таарына турган жөнү жок. Биздикилер тынымсыз кайрылып байкуштар көчүрүп келгенге аракет кылган экен болушунча. Анан болбой кала бергендер да көп болгон. 18-жылга чейин байланыш аябай көп болгон. Ошентип бүгүнкү күндө өздөрүн кыргыз деп атаган Сибир округунун Иркутск облусундагы Дархат айылында сырткы келбетин бизден эч ким айырмалай албаган эзелки урпактарыбыздан калган калк бар.